Найзалашмай, кылычташмай жок заман. Оокаты мол, кийим бүтүн ток заман. Ой илээден найза жасап бирок да кырчылдашын токтотпогон шок заман деп. Акын Жоло Мамытов жазгандай чындыгында эле найза кезеп, кылыч чаап жүргөн ат жалына казан асып, шамал менен алышып, жалпы куш менен жарышып, Азиянын астана аталган Кыргызга карата турган доордон бүгүнкү күнгө чейин эгемендүү Кыргызстанга чейин кыргыз эли эмнени гана көргөн жок. Ошол доордун баардыгын өз боюна сиңирген Манас эпосу. Манас алым кайрадан сиздерге жалындаган жаштар менен амандашып олтурат. Арыбаңыздар. Манастагы интеллектуал телетаймашы буга чейинки эфиринде дагы сиздерге атайын багыттагы билим алып жаткан, тагыраак кесиптик окуу жайлардан келген студенттердин таймашын сиздерге сунуштаган. Бүгүн дагы так ошондой студенттер бүгүн куттуу студияга келип олтурган чагы. Эмесе тааныштырып алсам, оң тараптагы топ экономикалык багыттагы билим алган Инсан колледжинен келген Алтын Казына тобу. Даярдаган мугалими Эле Картунун отличниги Кожобекова Гүлсин эжебиз. Инсан колледжинен келген Алтын Казына тобунун атаандашы Кыргыз Республикасынын баатыры Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясынын алдындагы көркөм сүрөт колледжинен келген Дүбүрт тобу. Даярдаган мугалими Мамырова Инаяткан эжебиз. Атайын багытта билим берүү мектептеринде иштеп жаткан мугалимдер Манас ааламына өзгөчө убакыт бөлүп, жалындаган жаштарды Манас ааламынан бир жакшынакай руханий азык алып калса деген жакшы тилек менен топ даярдап, балдарга берген билимин, ошол учурда балдардын кабыл алуусун, сүйлөө маданиятын, кебин, деги койчу, ушул жерде алып жаткан билимдеринде кандай багытта өздөрүнө Манас эпосу менен салыштыралды деген бир канча түмөн түйшүктөрдү башынан өткөрүп бүгүн топ даярдап келди. Сиздерге баш ийип таазим кылабыз эжекелер. Ушул жигерден жазбай, жалындаган жаштар менен дагы ушул эфирден куттуу студиядан жалпы журт менен амандашат деп изги тилек менен ишенебиз. Орун алып берсеңиздер. Манастагы интеллектуалдык таймашы өсүп келе жаткан жаш муунду жарандык атуулдукка, достукка, биримдикке, улут аралык ынтымакка тарбиялайт. Кесиптик окуу жайлардан келген топтордун таймашына сарасып сала турган биздин даражалуу Калыстар тобу тааныштырып алсак, Калыстар тобунун мүчөсү Саякбай Кырылаев атындагы алтын медалдын лауреаты, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси Замирбек Баялиев. Калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эмгек сирген артисти, Манастагы интеллектуал телетаймашынын кеңешчиси, белгилүү манасчы Рыспай Исаков агабыз. Калыстар тобунун дагы бир даражалуу мүчөсү Манастагы интеллектуал телетаймашынын редактору, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Нурбек Талантбек. Адаттагыдай эле Манастагы интеллектуал телетаймашынын эфирге чыгышына зор колдоо көрсөткөн биздин башкы демөөрчүбүз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга терең ыраазычылык билдирүү менен таймашыбызды баштайбыз. Эмесе таймашыбыздын биринчи бөлүмү болгон саламдашуу бөлүмү менен кезек оң тараптагы Алтын Казына тобу сиздерде. Саламдашуу парыз экен кыргызымда, көк асманда жанып турсун жылдызымда. Жүз көрүшүп турганга эмне жетсин, алик айтып келдик мына алдыңарга. Алтын Казына тобунун атынан ала тоодой бийиктик менен, ак жүрөктөй пейилдик менен, ысык көлдөй тереңдик менен Инсан колледжинин атынан баш ийип салам айтабыз. Казына казына эмес, эл казына дейт кыргызда. Эл ишинде көрөнгөсү тоо таланттуу манасчылар, төкмө акындар, көрөгөч баамчы олуялар, дегеле намысы бийик баатырлар чыккан. Алтын Казынага барып атат. Албетте, сенин жүрөгүң кыргыз деп согуп турса, айкөлдүк менен чынчылдык жандап турса, манас айтып маңдайдан тер чыгып, балапандап чоңойткон балдарың балакатта жатып чоңойсо. Барандын элин туурабай, кыргыздын салтын аздектеп, көкүрөктө көнөрбөс руханий байлык байыр алса, анда сенин жүрөгүң Алтын Казынага айланбаганда эмне? Казына демекчи ички дүйнөбүзгө кир сактабай, көк мелжиген бийиктигибизге аярма миле кылсак. Анда албетте, чымчыктын сайрагын алда канча кооз, алда канча көп болуп, ички дүйнөнү канчалык кассаң, ары сырдуу, ары кызыктуу, Алтын Казына өңүттө болору шексиз. Анда манасымын ойлоп, алдан берди бишарат, аңуулап мында келишим, аңдасам артык ишарат, деп Манас атабыздын ырсаптарында айтылгандай, бүгүн биз да минтип, чоң ишеним артып, көңүлдүү маанай менен келип отурабыз. Хан Манастай эр жүрөк, айбаты сүрдүү көрүнөт, баарылашып көрөлү, таланттардан төгөлү, күч сынашып көрөлү, ажал келсе өлөрбүз, ак жазганын көрөрбүз. Болчудай бекем бычак касап, ушу маңдайда турган кыз балдар, анда эмесе баштайлы, дегеле кыргыз элим аманбы? Кыргыз деп соккон жүрөк бар, кыздары сулуу бели бал, кылымдарга айланган кермет Манас ата бар. Кыркырларда жайылган кайберен өңдүү болобуз, калкып учуп бийикке курч мүнөз бүркүт болобуз. Кези келсе душманды келиштире бүгөбүз, көбү менен таймашып көк жал
баатыр болобуз. Бул эс алтын казына. Мен Момолова Жумагүл, топ мүчөлөрү. Өмүрбай кызы Жипар, Бакытбек кызы Алина. Калыбек кызы Гүлбарчын. Талайбек кызы Майрам. Жылаажындай шыңгыраган коңурум менен жалпы журт менен амандашып жалган кыздардан куралган Инсан коллежинен келген Алтын казына тобунун эң жогорку деңгээлдеги саламдашуусуна күбө болдук. Кезек аларына таандашы болгон Дүбүрт тобу сиздерде. Бүгүн айтам жалпыңарга жарыя, Манас берип келет бизге тарбия. Талыкпастан угу окуп, кайта-кайта таалим алып, сырачалы купуя. Манасым, улуу мурасым, жашоонун берген маңызын мурастап бизге калтырган баш эм сизге, Манасчым. Манаста бар айтылган, ооздон ооз улаган, аркыл шыктар өнөрлөр, кыргызга болгон мүнөздөр, көз жоосун алган асемдер, суктанткан элди чеберлер, бар менин улуу элимде, бейиштей сулуу жеримде. Эзелтен келген өнөрлөр, ууз уста сайбачы, ай келбедис карапа, сүрөт көркөм жасалга, ак өнөр дейт кыргызда. Ичен чебер мурасын, улап келген уул кыздар, азык кылып манасын, тулпар кылып талантын, байгеге келди чеберлер, кабыл алгын саламын, арбаңыздар. Аккан жашын кыргыздын тыйган Манас. Аргай жерден чогултуп жыйган Манас. Касиети барынан ашкан Манас, Кыяматта унуткус болгон Манас. Калкоозунан түшпөгөн дастан Манас. Майданга кирсе ар качан, Манастап чыккан урааны, андыктан атын унутпай, ар качан эстеп туралы. Тоозун атын чечмелей кетсек, өткөн тарых жаңырык, келерки күндүн дабышы. Унтулбастан жакшысы, унтулбасын сабагы. Ак кула тулпар туягы, жеткирген жоого Манасты, аттанып чоро берендер, кыргызды сактап келгендер. Улуу кыймыл дөөртү, шыктантып бизди күйлөдү, алдыга озуп келгенге, бизге берди үмүттү, деп тоозун атын Дүбүрт койдук. Топ башчысы мен Асангари Айсулу, топ мүчөлөрү Токтогулов Досбол. Топ мүчөсү Русланова Медина. Топ мүчөсү Алмазбекова Ибарат. Топ мүчөсү Султанов Данияр. Биз ушуну менен саламдашуу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө 2 топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Талантка таамайсын берген тараза болот эл деген деп Какен Алмазбек өзүнүн термесинде 2 сат менен таасын айтат. Ансыңардай өздөрүнүн табият тартуулаган талантына андан ары көстөө ушуну кесип кылып алып кетебиз деген жакшы тилек менен атайын багытта билим алып жаткан жаштар бүгүн биздин кутуусу сыябызга. Талант жөнүндө дегенде албетте талантты ары көстөө багып кетүүгө дагы өзүнчө тагдыр керек экендигин Сагынбай атабыздын өмүр баянынан кезиктиребиз. Сагынбай атабыздын дагы бир артыкчылыгы ал бир гана Манас эпосун байыркы манасчылардан устатынан укканы менен гана айтып кетпестен заманга жуурулуштура өзү билген билиминин бардыгын Манас менен тагыраагы чыгармачылыгы менен жууруп, анан жалпы журтка жайып салып берген. Так ошондой улуу дүйнөгө баш байлап келген жалындуу жаштар Манас бөлүмүнөн канчалык деңгээлде өздөрүнүн билимин өздөштүрдү? Алгачкы суроо оң тараптагы Алтын казына тобу сиздерге. Кадимки көчмөн турмушта кыргыздын эбегейс архитектурасы болгон боз үйдү Манаста кандай ырсаптар менен сүрөттөйт? Ак манат менен таштаган баштыргычы дейилди. Ак жибек менен жаптырган деп сүрөттөлгөн жери бар. Алтын казына тобу негизинен окуяны билет, боз үй жөнүндө жалпы маалыматты берди. Ал эми толуктоо болсо дагы жогорку упай алышмак деген изги тилектебиз. Кийинки суроо кайрадан сиздерге. Дүбүрт тобу Манас эпосунда өтүктүн канча түрү айтылат? Манас эпосунда өтүктүн бир канча түрү айтылат. Аларды санай кетсек, жеке, чобдор өтүк, накер өтүк жана муз өтүк деп айтылган. Аларга мисал келтирип кетсек, мисал үчүн накер өтүк. Накер өтүк бул Манас кийген өтүк жана башка жогу негизи эле кийилчү өтүк батырлардыкы. Же болбосо экинчиси коздолгон, алтын таштар менен коздолгон учу кайкы чыгарылган өтүк. Чобдор өтүк болсо бул Алмамбеттин жого кийген өтүгү. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Алтын казына тобу сиздерге. Кандагай шымдын жасалышы тууралуу айтып берсеңер. Кандагай шымды негизинен Каникей Кошойго жасап берген жери бар. Кандагай шым негизинен чок койсо тешилбеген кылып, аябай мыктап ар түрдүү жаныбарлардын терисинен жасалган жери бар. Рахмат. Алтын казына тобу негизинен Кошойго жасалгандыгы жөнүндө, атайын арналып жасалгандыгы жөнүндө маалымат берди. Ал эми кандай жаныбардын терисинен жасалганы, ал кандай жерде жашагандыгы жөнүндө маалымат берген жок. Бул кадимки даңдың баштын тоо текесинин терисинен жасалган.
атайын шын болгон. Кийинки суроо кайрадан сиздерге дүбүрт тобу. Манаста малдын териси иштетилип, турмуш тиричиликке колдонулабы? Кайсы окуяда колдонулат, колдонсо эмне жасалган? Эпосто тери менен иштетилген буюмдар бир канча жерде келтирген. Ал айта кетсек меш, же болбосо долбасты эле мисал келтирсек, долбасты пилдин терисинен жасашкан, ал эми мешти болсо эшкинин терисинен жасашкан. Дагы? Же болбосо эшектин да терисинен бул эми Ороздунун окуясында келтирип кетилет. Мешти эшектин терисинен жасаган деп. Кеминде 5 буюм санап бериңиздерчи. Долбас, меш, Долбас, меш, кандагай шым деле териден жасалган. Дагы? Накер Өтүктөр жасалат, дагы жалпылап, андан кийин. Ак колпоктун жасалышында. Рахмат. Негизинен көпчүлүк кыргыздын көчүп конго ылайыктуу болгон бир канча нерселер жасалгандыгын биздин оюнчулар билет. Кийинки суроо кайрадан сиздерге. Алтын казна тобу жакшы жооп берет деп ишенем, урматтуу биздин жалаң кыздардан куралган алтын казна тобу. Жакшы маанай менен олтурабыз. Биз бүгүн билип жаткан менталдык арифметика Манас эпосунда кездешеби? Кездешсе кайсы окуяда кездешет? Кандай кездешет? Биздин жооп төмөндөгүчө болмокчу. Бул алтын казна тобу биздин оюбуз боюнча бул кенттерди жасаганда айтылган жери бар. Мисалы Кенттер, кент Бандуулу деле, Кытайдын мунарасы Бандуулу деле айтылган жери бар. Сарайынын кеңдиги Алаш уулу аралап кирип барган чагы бар. Узундугу 1000 кулач, Бандуулусу дагы бар деген ырсаптар кездешет. Ал эми ушулга байланыштуу деле Кытайдын бийик мунараларынын бири бул кентте эле ушундай ырсаптар менен айтылып, өзүнүн узундугу 900 кулач деп айтылган жерлери бар. Бул чында эле айтылган жери бар. Көкөтөйдүн ашында деле өзүнүн бүт байлыктарын, байдын баласы Баймырзага айткан жерлеринде өзүнүн бүт байлыктарын айтып кеткен жерлери бар. Менталдык арифметика бул санап коюу эмес да, эсептөө. Канча киши жарадар болду, канча киши урушту, канчасы сууга агып кетти, канчасы өлдү. Же болбосо ошол чоралордун ичинде ушул эсепти билгендер бар болчу, ошолор жөнүндө эсептөөнүн жаңы ыкмасы айтып баратканда эле ошол эсепти көбөйтүп, бөлүп, кемитип, эсептеп кетүү жөнүндө сөз болуп атат да. Тиги дүнүйөсүн санап коюу ал башка маселе. Тилекке каршы алтын казна тобунан жооп жок. Бул кадимки кош башкарган Эрибыштын жалпы аскерди көрүп туруп анан кими канча болгондугу жөнүндө жалпы маалымат берет Манас табызга, ошол жерден даана көрүнөт. Кийинки суроо кайрадан сиздерге дүбүрт тобу. Манас эпосунда темирди иштетүүдө кандай ыкмалар колдонулат? Манас эпосунда темир иштетүүчү ыкмалардын бири төшү. Төшү деген бул атайын темирди чапканга койгон астындагы буюм. Ошонун биринчи мисал катарында кандайлар курулган? Мисалы кылычтарды жасаганда ошол жерге ошонун төшүнүн үстүнө коюп чапкалап жасашкан. Ысытуучу мештер да болгон, атайын ошо курал жарактарды, темирлерди ысытып жасаган. Суроо башкача болуп атат. Манаста темирди иштетүүдө кандай ыкмалар колдонулган? Силер ыкмаларын санап бергиле. Курал жарактар жөнүндө башка ал маселе. Темирди кантип иштеткен, эмне менен иштеткен? Дөшү туура. Дөшү менен иштеткен. Дөшү эмне кылган? Калган жактарда болуш керек эле да. Андан башка эмне колдонулган темир иштетүүдө? Рахмат. Калыстар тобу өз баасын берет. Кийинки суроо кайрадан сиздерге алтын казна тобу. Демдүү олтурабыз, урматтуу биздин оюнчулар. Эсенкан ишкерлик кылганбы? Ооба, Эсенхан ишкерлик кылган. Мисалга келтире кетсек, Эсенхан чай менен ишкерлик кылган. Атаганат биздин оюнчуларыбыздын бардыгы берилген суроолорго так жана туура жооптарды айтып жатат. Ал эми окуя кандайча баяндалат, бул окуядан кандай сабак алабыз деген өңүттө суроо берилгенде, ал окуяларга анчейин жооп болбой калып жатат. Бул да болсо жетишкендик албетте, бирок биз дагы бир ирет көгүлтүр экран аркылуу жалпы журтка, Манастанууга кийинки таймачтарга келе турган оюнчуларга эскерте кетүүчү жагдай. Берилген суроолордун артында кандай сабак алабыз, бул окуяда мындайча баяндалат деген кенен окуяны айтып бериңиздерди өтүнөбүз. Кийинки суроо кайрадан сиздерге дүбүрт тобу. Эмгек шаймандарын санап бергиле. Манаста канчасы кездешет? Биздин жооп төмөндөгүчө болмок. Эпосто көп эле эмгек шаймандар кездешет. Алар кетмен, балка, балта жана кычкач, өгө, дагы ошол сыяктуу көп буюмдар. Точно кычкач деп кездешеби же башкача аталыш менен кездешеби? Кычкач деп кездешет. Аларга мисал келтире кетсек, кетменди бай
Жакыпка келатканда ошол жерде Эсенхан менен Басанкул кимде байды кармап алып анан кетмени берип арык казырган жери бар. Ал эми Азаматсыздар, Дүбүрт тобу ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроо кайрадан сиздерге. Алтын казына тобу Манастан түш көрүү тууралуу 3 мисал айтып берсеңер. Манастан түш көрүү тууралуу мисал биринчиси бул Жакыптын түшүн айта кетсек болот. Жакып түшүндө өзгөчө бир куш көрөт. Ал кушту алып кара куш сүрү бар, саңоорлору сары алтын, таканак жүнү бар алтын, чырымтал жүнү чырк алтын, текөрү болот темир дейт, серпкени болот себил дейт, тунжур болот туяк дейт. Кийинки түш? Кийинки түш бул Жакыптын энеси Чыйырдын түшүн айта кетсек болот. Чыйырды өзүнүн баласы жоктугуна арман кылып, кайгыдан уктап калганда түшүндө бир аксакал келип айтат: "Кайгырба, силерге да Кудай бар, мени жөнөттү" деп ак алмалуу алманы жана кызыл алманы берет. Ак алма бул эзелтен ширин бала алма, кызыл алма бул кызматкерибиз биз, кызыл алма бул кыз деди, кызматкерибиз биз дагы деп бергенде Чыйырды ак алманы тиштегенде боюна бүтүп, аркасында ажыдар бакырганда, аяламды ажыдар карданганда аяламды соргондой болот да, андан чочуган Чыйырды өзүнүн бою 160 кезге узарган болот. Рахмат. Ал эми 3-үнчү түш карындашым? Ал эми 3-үнчү түш бул Бактөлөттүн түшүн айта кетсек болот. Бактөлөт дагы өзүнүн түшүндө куш көрөт. Азаматсыздар, Алтын казына тобу ыраазычылык билдиребиз. Берилген суроого так жана толук кандуу кайсы окуяда кандайча баяндалганы менен кенен айтып бердиңиздер. Ийгилик каалайбыз. Манас бөлүмүндөгү соңку суроо сиздерге карата Дүбүрт тобу. Манаста айкел эстелик жасоо боюнча кандай окуялар кездешет? Айкел эстелик жасоо боюнча бир канча окуялар кездешет. Бул Кытай менен Калмактын буттарын мисал келтирсек болот. Аларды деген акак таштар менен, алтын таштар менен коздоп жасашкан. Азаматсыздар, жооп туура. Биз ушу менен Манас бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө 2 топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Жүрөгү башка болсо да жүлүнү туташ болгон казак элине, кыргыз элине берилген бир өнөр бул төкмакындык өнөр. Ал эми кыргызга гана берилген өнөр бул манасчылык. Дүйнөдө теңдеши жок эпос деп айтылган чалкан мухиттей болгон дүйнөнү көтөрүп жүргөн манасчылардын бир канчасы бүгүн дүйнө аралап манас аалам жалпыда жар салып көрөт. Так ошондо биз баштардан айткандай казак эли жөнүндө дегенде алардын төкмакындарынын бири Кашкөй Дидар Камиевдин бир таасын 2 сап ыры бар. Бабаңдын ким болгонун айта бербей, балаңдын ким болоорун ойлоңуруң дейт. Биздин балдар канчалык деңгээлде өздөрүнүн оюн билдирет, бирөө менен сүйлөшүүдө, бүгүнкү күндөгү адабий тил жана башка маселелерге келгенде эне тил деген чоң түшүнүк ар бир улуттун өзөгүндө бүгүн каңырык катары түтөп турган учур. Биздин байыркы манастын тили бүгүн кандай акыбалда, биздин балдар кандай болуп жатат? Ар бир ата эне, ар бир жаран ушул боюнча бүгүн өз алдынча ойлонуп жаткан учур. Дегени менин колумдагы ружунун бир көзүнө сөз айкачтары менен көөнө сөздөр, бир көзүнө макал лакаптар катылган. Эки топтон бирден өкүл келип алып чечмелеп берсеңиздер. Бизге көнөргөн сөздөрдөн дар деген сөз келген. Ал эми макал лакаптардан 30-ында ок ата албаган, 40-ында кылыч чаба албайт деген сөз келген. Бизге болсо көнө сөздөрдөн бакал деген сөз келген. Ал эми макал лакаптардан болсо инидеги мал, ийиндеги мал, агадагы мал, асмандагы мал келген. Тоңуңуздар менен кеңешип айтып берсеңиздер ийгилик каалайбыз. Албетте бул бөлүмдө сиздердин сүйлөө чөбөрчилигиңиздер, сөз байлыгыңыздар, макал лакаптарды элге түшүндүрүп берүүңүздөр дагы өзгөчө бааланат. Ийгилик. Манас эпосундагы макал лакаптар чыгарманын көркөмдүгүн арттырып, мазмунун байытуу менен чоң тарбиялык мааниге ээ. Чыңгыз Айтматов. Отузунда ок ата албаган, 40-ында кылыч чаба албайт деген бул жаш кезинен эле иш кылып үйрөнбөгөн же бирөөдөн коркуп, бирөөдөн кордук көргөн адам чоңойгондо деле өзүнүн жанында ишенген тоосу бар болсо дагы баары өзүнүн коркконго алып келет да, баары өзүнүн коркуу сезими боло берет. Ал эми буга эпостон мисал келтирсек, бул Жакып. Жакып жаш кезинен эле ата энесинен, бир туугандардан айрылып, башкалардан кордук көрүп жүрүп чоңойгон. Ошондой эле өзүнүн кордук көрүп жүрүп, өзүнө мал мүлк дагы топтойт, бай дагы болот. Ал эми андан кийин манас төрөлүп, өзүнүн жанында
өзүнүн баласы Манас жана дагы кыйын балбандары болгону менен бирок бар өзүнө коркуу сезими болот. Сен мисалга алып кетсек, Манас менен Жакып Ошбурдан келатып, Кортуктун окуясын деле айта кетсек, Кортукту Манас чаап салганда дагы Кортук өлүп калат. Ошондо дагы айтат, сен бул эмне кылганың, эми алар келип бизге салык салат дагы, бизди неме алып кетишет деп. Бизге салык салып кетишет деген да айтылып кеткен жери бар. Эпостон Жакыпты мисалга алдык. Ал эми көнөргөн сөздөрдөн Биздин оюбузча бул дар деген, дарга асуу дегенди түшүндүк. Дарга асуу деген бул мебеде бир кыянатчылык кылган адамды же болбосо бирөөгө мындай зулум кылган адамдарды кийин жазалоо түрүндө дарга асышканда, ага жазалоо берүү түрүндө. Кандай кылышат дарга? Дарга асуу дегенде силердин көз алдыңарда эмне элестетилет? Асканда эмне менен асат? Дарга асуу деген бул жыгачты коюп, мындай жип менен мойнуна салып туруп асканды түшүндүк. Алтын казына тобуна ыраазычылык билдиребиз. Кезек Дүбүрт тобу сиздерде кененирээк ойду, анан сөзгө сөздү өрүп, сөйлөтүп мыкты көрүп жакшынакай бир жалындуу жооп бериңиздерди өтүнөбүз. Кеңиз. Бизге болсо макал лакаптардан инидеги мал, ийиндеги мал, агадагы мал, асмандагы мал деген макал келген. Муну чечмелей кетсек, иниңдеги мал, ийиниңдеги мал деген бул өзүңдүн иниң сага жакыныраак дегендей да. Кандай жакын болосуң, мисалы сырыңды айта аласың, же бир жака аганы мисалы жумшай аласың да, иниң менен жакын байланышта болосуң. Ал эми агадагы мал, асмандагы мал деген бул агаң менен ортоңордогу, мисалы агаңа буйрук бере албайсың, же ортоңор мамилеңер алысыраак, ал өзүнчө эме болот да. Ошо инидеги мал, ийиндеги мал деген. Толуктай кетсек, макалда ийиндеги мал, инидеги мал, ийиндеги мал деп айтылып атпайбы? Биякта деген бул агасы болуп туруп, инисине өзү буйрук бере алат да, иниси аткарат да. Ал эми агадагы мал, асмандагы мал, агасына иниси буйрук бере албайт. Чечмелениши ушундай чечмеледик. Ал эми эпостон мисал келтире кетсек, бул Манас деле өзүнүн эмеге мисал келтирсек болот. Бул Ороздунун онулу же болбосо көз камандар келгенде, бул Манас аларга мал тартуулап берген. Алар айтпаса деле Манас ошо мал тартуулап берген иниси болуп. Ал эми сөз Бизге көнөргөн сөздөрдөн бакал деген сөз келген. Эпосто камактын элин бакалап деп айтылат. Ошо бакал деген бул бакалоо, бул кароо, көзөмөлдөө деген маанини түшүндүрөт. Манас болгондон берки эпостун тамчыга тамчы кошулуп, сөзгө сөз, ойго ой кыналып, байыркы кыргыз журтунун бүткүл чыгарамачылык кубатын сагынбай бир өз дилине сыйдырып тургандай сезилет. Чыңгыз Айтматов. Урматтуу калыстар топ, айтсаңыздар, бүгүнкү таймаш куруп жаткан Алтын казына жана Дүбүрт топтору канчалык деңгээлде сыр уржун бөлүмүндө көздөрүнө берилген тапшырмалар, макал лакаптар менен көөнөт сөздөрдү чечмеледи, мисал келтирүүсү канчалык деңгээлде, балдардын дегеле сөз байлыгы канчалык болду, сиздердин укугуңуздарга толдуубу, жыйынтыгында кантип упай алды, кеп кезеги сиздерде. Сөздөр боюнча инсан алтын казына тайпасына дар деген сөз келди да. Туура бир сөзүн бир маанисин таптыңар. Дар күнөөлүнү аса турган нерсе. Биринчиси аса турган нерсе, экинчиси баса турган нерсе. Ал дарчылар дарга ойношуп деп атпайбы? Дарга түрүндө айтыла берет. Оюн зоок куруш үчүн кыл арканды асманга көтөрүп алып, ал ошол аркан менен ары бери секирип ойногон нерселерди көрүп атабыз бүгүнкү күндө дагы. Мына ошол жагы дагы бар болчу. Ал эми Дүбүрт тайпасына бакал деген сөз келди. Бакал азыркы киоск, камок деп атпайбызбы бүгүнкү күндө? Ошол нерсе жөнүндө, чакан, дүкөн жөнүндө айтылып атат. Бакалчы деген сөз ошондон калган. Орустун бакалея деген сөзү дал ушул бакал деген сөздөн алынган. Бул чакан, дүкөн жөнүндө сөз болуп атат. Көчөдөгү майда дүкөндөрдүн баары күркөлөрү, бүгүнкү күндөгү күркөлөрдү бакал деген. Ал эми макал жагына келгенде экөөңөр тең жакшы чечмеледиңер, азаматсыңар. Өзгөчө мына инидеги мал, ийиндеги мал, агадагы мал, асмандагы мал деп айтып атпайсыңар. Ушул нерседе дагы бир нерсе бар. Иниден ала аласың, сурап ала аласың, агалык кылып. Ушул жөнүндө болуп атат. Сурап алуу, дүнүйө жөнүндө сөз болуп атат да. Калганы экөөңөр тең макалдарды абдан жакшы чечмеледиңер, азаматсыңар.
Ушуну менен биз сыр куржун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Кийинки бөлүмүбүз болгон өз ара суроо бөлүмүнө кезек беребиз. Бул бөлүмдө эки топ бири-бирине экиден суроо узатат. Кезек алтын казна тобу сиздерде. Кеминге кейиш салган эр, кездешкенин алган эр. Сөз кимден болуп жатат? Эми кийин кеминге кейиш салган эр деп биз баатыр жөнүндө болуп атканын ойлодук. Бул кайсы баатыр? Манас деп ойлойбуз. Ал эми туура жооп. Жоон айта кетсек, кеминге кейиш салган эр, кездешкенин алган эр. Бул таздын улу үрбү жөнүндө болуп жатат сөз. Эмесе атаандашка суроо берүү менен кезек дүбүрт тобу сиздерде. Көмүртмө дары менен чачама дарынын айырмасы. Биз көмүртмө дары дегенде мындай түшүндүк, азыркы учурдагы перец сыяктуу, мындайча айтканда. Ошол жарага суюк или ошол жарага сыйпаганда ал жер бир аз эзилип, анан айга турчу дары. Ал эми чачама? Чачама дары. Кан агып кеткенде колдонулган дары деп ойлодук. Рахмат. Туура жооп. Туура жооп. Төмөндөйчү. Силер бул логикалык суроо болчу. Бул эпосто келтирилген эң уу дарылардын бири болчу. Бул көз камандардын ойкасында кездешет. Манасты уландырганда ошол дарылар менен уландырган. Экинчи суроо узатуу үчүн кезек кайрадан сиздерде алтын казна тобу. Манас эпосундагы убакыт бирдиктерин санап бергиле. Убакыт бирдиктерин биз мындай түшүндүк. Шам, куптан, багымдат деп айтылган кезде. Намаздын убактылары эмес. Убакыт бирдиктери. Аш кайнам. Туура жообу алтын казна тобу. Туура жообу аш пышым, эт пышым, байсам, чай кайнам, насваятуу. Бир аз жакын болгондуктан макул бир упай беребиз. Экинчи суроо узатуу үчүн кезек кайрадан сиздерде. Бакайдын атасы бай кайсы окуядан кийин өлөт? Биздин оюбузча Нескара менен Нескаранын чабышынан кийин өлөт. Туура жооп. Биздин туура жооп болсо деген бул Манас менен Бакай ордодо отурганда 14 киши менен. Ошол жерден Бак менен Кызыр Бакай менен Манаска келет. Ошол жерден ошо Бак менен Кызыр кеткенден кийин бай налыт болот. Ошол жерден каза болот. Упай. Бул кошой кырмыз шааны чалып алганда ошол окуяда келтирилет. Ошого чейин. Упай. Упай тилекке каршы жок. Биз ушуну менен өз ара суроо бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө эки топ берилген эки суроолорго канчалык деңгээлде жооп беришти, ошол учурда суроолор канчалык болду, калыстар тобу өз бааларын берип олтурган. Экранга көңүл бурабыз. Кызырлуу кыргыз журтум, сиздер Манастагы New интеллектуал телетаймаштын бүгүнкү чыгарылышынан атайын багытта кесиптик окуу жайлардан келген студенттердин таймаштарын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы башка көрсөтүүлөр сыяктуу үй тапшырма дагы кошулган. Дегенибиз оң тараптагы алтын казна тобу өздөрүнүн инсан колледжинде экономикалык багытта билим алгандыгын таймаштын башында дагы бир эскерткенбиз, ортосунан дагы айтылган. Бүгүнкү үй тапшырмада Манас эпосунан инсан колледжине тиешелүү канчалык деңгээлдеги үй тапшырма даярдап келди? Жалпыбыз назар салабыз. Асыл таш күмүш акчалар, жүрөгү арстан баатырлар, кылымдан бери үзүлбөй жашап келет талыкпай. Манас ата колдогон кыргыз эли бар болсун, таланттары ташкындап, казынасы мол болсун. Кыргыз илгертен жаңы келин төрө келе жатканда алдына асыл таш же күмүш алтын чачышкан. Мындай нерсе ар бир адамдын колунан келе бербегендиктен таттууларды же боорсок чачышкан. Ал эми азыр ошол асыл таштардын ордуна акча чачылат.
ар бир тыйындын дареги туура болушу, аларды орду менен так иштерди алып баруу биринчи кезекте биздин милдет. Капканын оозу ачылып, жолуна жубар чачылып, жүгүн ачып караса, жубар бермек ошо бар. Баса турган жолуна асыл таш чачып тосуп алуу, ал эми асыл мончоктон бермет деген ысым кыз балдарга ыйгарылып калган. Комуздун күүсү чертеле берип, жаңырсын бүткүл ааламга гана, манасы болуп тапталып чыгып, таланттар чыксын алдыга гана. Бычакка сап уулдары болгон, туулсын бизде баатырлар гана, ашыктык ырын боздотуп акын, жашасын бизде сүйөөлөр гана. Ажайып кооз жайлоолор бизде, ала тоо бийик тоолорун кара, аз дектеп ууз энелер баккан, сакталып калсын алтын казына. Sal dede atanın öldüğü çakanın sağda kanınday Oğuzundan yillevi kürkün öpsün canınday Kürkünün öpsün Алтын казына тоонун даярдап келген атайын видеоролигин көрдүк. Ал эми кезек алардын атаандашы болгон Дүбүрт тоонда. Ал бүгүн биз болсок, Манас эпосундагы баатырлардын образы, каармандардын образы менен таанышабыз. Урматтуу калыстар тобу, Замирбек айтсаңыз, бүгүнкү таймаш канчалык деңгээлде болду? Алтын казына жана Дүбүрт топтору үй тапшырмаларын канчалык деңгээлде өздөштүргөн? Даярдыктары кандай болду? Деги эле Манас бөлүмү, Сыргыужун бөлүмү өз ара суроо түзгөн суроолор канчалык деңгээлде болду? Анан таймаштын жыйынтыгында эки топ канчадан упай топтоду? Жалпы жыйынтык чыгаруу үчүн кеп кезеги сизде. Урматтуулар, Алтын казына менен Дүбүрт тайпасы жакшы оюн көрсөттү. Бирок сүрдөп калгандыгы байкалды. Бул кылымдарды карыткан Манас, көөнөрбөс Манас эфирде эле керек эмес, же болбосо мектепте, университетте эле керек эмес, бул турмушта дагы, кийин бийликке барганыңарда дагы, чет өлкөгө чыкканыңарда дагы өмүр бою жан азык боло турган улуу дүйнө. Ошондуктан дагы мен талап кылат элем, тереңирээк окуп коюшуңарды. Анан Алтын казынага Манас бөлүмүндөгү топтогон упайларында менталдык арифметика боюнча мындай түшүнүксүз болуп калды, жообу жок болуп калды. Кыскача эле айтып кетейин. Нукер дөөнүн Манас менен беттешкен окуясын окуп койсоңор, ошол жерде 900 аскер менен келип, 200-ü сууга кирип, аралда жаткан Манаска баратып, 13-ü сууга агып кетип, 187-си чыгат. Ошол жердеги окуяда канчасы өлөт, канчасы сууга агат, канчасы аман эсен кайтып кетет, ооз-2 эсептелет. Мына ошол окуялар сиздердин багытыңарга дагы аябай керек болот. Ошондой жерлерин окуп тереңирээк мамиле кылып койгула. Бааларды айта турган болсом, Дүбүрт тайпасы дагы аябай жакшы көрсөттү өзүн. Алтын казынаны мен дем күч берет элем. Силер болгону сүрдөп калдыңар, шашып калдыңар, билген окуяларды кайра айтып берүүдө дагы мындай бир чеберчилик керек. Момундай камеранын астында ар бир эле адам өзүнүн оюн жеткиликтүү айта албайт. Ошондуктан залкар манасчыларды айткан, мен а дегенде чай кайнам Манас айттым, анан эт бышым Манас айттым деген кумарулуу балык манасчы. Кийин өмүр бою Манас айтсам да аягына чыга албадым деген. Ылайым силер ошондой болгула. Өмүр бою Манас айтсаңар дагы ушу ааламды камтыган Манастын ичинде калкып жүргүлө. Жалпы упайды тааныштыра турган болсом, Алтын казынага 26 упай. Жанагы үй тапшырмадагы өтө олдоксон мындай бир изденүү менен жасалбай калган, азыр кайталап көрдүк. Аны дагы эскертет элек. Үй тапшырма дегенге мындай чоң эфирге келатканда изденип, ушул жамбайлыктарды Манастагы бир ушундук бир окуялардан кездештирип берсеңер да жакшы болмок. 26 упай Алтын казынага, 37 упай Дүбүрт тайпасына. Рахмат калыстар тобу. Көркү болсун комбайндар талаанын, көрсөтпөсүн танкалардын караанын, безилдетип чегирткесин бакасын, бейпил түндөр
эркин күндөр жашасын деп эл артисти Элнур Егеминалиев жазгандай чындыгында эле эл ичинде эгемендүү Кыргызстан үстүбөлүккө турсун, тынччылыкта, бейпилчиликте өмүр сүрөлү, өсүп келе жаткан жаңы буун ата наркы, баба салты менен кылымдардан кылымдарга Кыргызстаныбызды алгалатып бар болсун. Кайрадан Манас таануу интеллектуал тире таймач менен Айкөл Аламынан амандашканча сак саламатта туруңуздар.